Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sözümdü ырайымдуу жана боорукер улуу жараткандын аты менен баштайм. Жаратканга мактоолорду, алкоолорду айтуу менен пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтам. Аны менен бирге урматтуу биздин чай үстүндө программасынын көрөрмандары, Бакыт Ордосундагы адатка айланган бул программа бүгүн сиздерге жаңы бир пайдалуу, негиздүү тема менен чыгып отурабыз. Бул теманын талкуусуна биз атайын конок чакырганбыз. Ал коногубуз баарыбызга белгилүү Юсуп Ажы Сайпиев устазыбыз. Юсуп Ажы биздин берүүгө кош келипсиз. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hoş vakılsın. Allah razı olsun. Устаз Юсуп, биздин бүгүнкү темабыз сиздин түздөн түз кесибиңизге тиешелүү болгон тема. Бул динибиздин чоң бир эрежеси бар. Ал эреже улуу жараткандын астындагы ырайымга бардык адамдар ээ болуп калууга укуктуу. Бардык адамда мүмкүнчүлүгү бар. Андыктан ал эреже пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Яссиру ва ла туассиру, башширу ва ла тунаффиру." Силер татаалдаштырбастан жеңилдеткиле, адамдарды качырбастан сүйүнчөгүлө деген эрежени үйрөткөн. Мына ушул тегерегинде бүгүн сүйлөшсөк деген максатыбыз бар. Андыктан мен сизге алгачкы ушул тема тегерегиндеги болгон өзүңүздүн сунушуңузду угат элек. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Teala merimdүү, ырайымдуу zat, жана кечиримдүү zat. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kayra men kечиримдүүмүн деп кайра бизге эскерткенин себеби кечирим сурагыла. Бендеси адам баласы негизи баарыбыз эле баягы кам сүт эмген, биз ылайыксыз, бир алсыз, бир жактан шайтан азгырса, бир жактан нафсыбыз азгырса, бир жактан бала чака багуу керек, ошол эле учурда Аллахтын буйругун аткаруу керек. Бизде деген кемчилик кетүү бизге милдеттүү. Мындайча айтканда ар бир адам кемчилик кетирет. Ошондуктан Алла Таала мен кечиримдүүмүн, кечирим сурасаңар кайра ордуна келет деген. Ошон үчүн Аллахтын улуу мээриминен эч качан үмүт үзбөш керек. Шайтан түбөлүк дозокто калуусун билип, ошо гана үмүтсүз да. Биздин деген мээримдүү Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирет. Ошондуктан ар дайым Аллахтын мээриминен үмүт кылып, анча-мынча ката кетирсек, Аллахтан кечирим сурап, мисалга намаз каза болуп калса, же намаз окубай койгон адам болсо, дароо эле аны капырсын, сен тоз окусун дебей, намаздын деген казасы болот, казасын оку дейлет шариятта. Казасын окуп, Аллахтан тобо окуса, ал Аллахтын жумушу. Ошондуктан орозо каза болсо, анын казасы болот. Башка бирөөдөн карз болсо, аны аткаруу керек болот. Кыскасы, бул шариаттын коргонун ичинде ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах иман келтирип киргенден кийин Аллахтын өкүмдөрү бар, жана тыйган нерселери бар. Өкүмдөрүн аткарса, ал чыныгы бекем мусулман болуп, жанагы шариаттын сентирине чыныгы мусулман болууга карап кете берет. Эгерде күнөө кылса, ошол эле коргоонун ичинде күнөөкөр адам болуп кете берет да. Качан барып жана имандан тили менен, жаракети менен чыгып кетмейинче, чектен. Ошо чектин ичинде эле күнөөкөр болсо, аны кечирим суроо менен, бирөөдүн бир нерсесин акысын жеген болсо, аны берүү менен түзөлүп кете берет. Түз жолун таап кете берет. Ушул нерсени биз Аллахтын мээрими дейбиз. Аллахтын мээримиден эч качан үмүт үзбөш керек. Allah razı olsun. Yusuf Damla, siz бүгүнкү теманын эң алгачкы эшигин ачтыңыз да. Мен эмне үчүн бул темага токтолгум келди? Себеби дегенде көпчүлүк адамдар бүгүнкү күндө айтайлык кайсы бир дин адамдары, кайсы бир элге бир жакшылык жеткирсем деген элдин арасында өзүн диний адам катары чагылткандар, диндин өзүн өтө татаал, ошол адам үчүн оор катары чагылдырып келишет дагы. Адамдын ар бир нерсесине токтолуп, сен могул жериң мындай экен, могу ушуң узун экен, могу ушуң кыска экен, могу кийимиң мындай экен, ак эмес экен, кара экен, же болбосо сакалың узун эмес экен, кыска экен деген сөздөргө чейин катуу эмне кылышат? Аябай бир чоң маселе катары таңоолоп келишет. Мына ушунун нерсенин аркасынан биз диндин ичиндеги болгон жеңилдикти пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сунууга келген учурда өзүнүн куттуу хадистеринин биринде сахабалар эскертишет бул хадисти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эки иш жасашка туура келип калса, экөөнүн тең жасаш керек болуп турса, ошол эки иштин жеңилээген аткарчу эле деген хадис бар да. Мына ушул негизде сиз дин адиси катары
эмне кеңеш берет элеңиз адамдарга? Адамдын негизи эле фитрат деп коет, жанагы ички табиятында эки нерсе бар да. Биринчиден бирөөнү уккусу келбейт ар бир адамчы. Кандай адам болбосун, эми менден акылсынып кыйын ушул деп. Экинчи нерсе, кайсы бир ошол эле учурда кайсы бир нерсеге табынып, сыйынып жашоосу керек да. Бул деген Аллахка сыйынып жашайт. Ал эми экинчи адамдан уккан сөзүндө эгер мунун баягы ниеттенип алган же кылыктанып калган, адаттанып калган нерсесине каяша сөз болсо, ошого бул моюнсуна бербейт да. Өзү акыйкатты билип турат, аныкы туура. Ошондой болсо дагы айласын таап, ошону жамсалдап өзүм туура дегенге аракет кылат да. Мындайча айтканда, биз дин кызматкерлери, эл агартуучулар, алымдар, сизге окшогон устаздар элге айтканыбызда көбүнчөсү биздин устаздар ушундай бир мисал берет эле да, тамсил деп коет. Камыр кылганда дейт, мисалга 3 килограмм унга бир мынчалык туз кошулат да. Туздун деңгээли аз, ундун деңгээли көп. Ошондой эле биз бейишти, Аллахтын мээримини, кечиримини, пайгамбарыбыздын өтө бизге боору керек экенин, Алла Таала ушунчалык бир айла эле таппай турат. Ушу дарата калсаң эле колуңдагы күнөөлөрдү суу менен кечирем деп турат деген сөздөрдү ундун деңгээлинде көп айтышыбыз керек экен да. Ал эми туздун деңгээлинде бир аз аябай эле бир четтен чыкканда дозок жөнүндө, кабыр азабы жөнүндө, же бир дүйнөдөгү бир кырсык апаттар жөнүндө бир аз аздан көп эмес да. Айтпай койсо да болбойт, туз кошпой койсо да болбойт да. Ал эми тузду 3 килограмм алып келип мынча ун кошсоң, ал дагы нан болбойт дегендей. Ошон үчүн бул балансты кармаш керек. Өтө эле катуу сөздөр менен, орой сөздөр менен адамдар ансыз деле азыр нерви баягы жукарып калды, элди качырбаш керек. Дин жеткирүүдө болсун, бала тарбиялоодо болсун, үй бүлө курууда болсун, сөздүн жумшагы баягы кыргызда айтылат го, жылуу сөз жыланды ийнинен чыгарат дейт. Ошол эле учурда сиз деген сылык сөз дейт. Ушул сылык сөз менен, жылуу сөз менен ар бир маселени чечсе болот. Алла ыраазы болсун. Юсуп Дамла, эгерде биз пайгамбарыбыздын насаатынан да үйдөрөөк чыгып, улуу жараткандын өзүнүн ыйык китеби Куранга кайрылсак, Курандын ичинде дагы мына ушул эреже ушунчалык сиз айткан мисалдай болуп эмне чагылдырылат да. Муну Курандын ичиндеги таргиб менен таргиб деп келет. Алла Таала бейишти сүрөттөгөн мезгилде бейиштин ичиндеги ийне жибине чейин сүрөттөйт да. Караңызчы, ушунчалык келет сүрөттөйт. Бирок кайсы бир жерге келген учурда бейиштеги болгон азап жөнүндө үстүртөн эле катуу азап деп өтүп кетет да. Мына ушунун өзү сиз айтып аткан мисалга абдан ылайыктуу келип атат. Бүгүнкү күндө анда биз жалпы элибизге, биз жогору жакта айткандай эле биздин тегеребизде ким жашабасын, адам атанын урпагына киреби, ал кыргызбы, орусбу айырмасы жок. Балким ал таптакыр биз билбеген улут да болушу мүмкүн. Таптакыр исламдан такыр кабары да жок болушу мүмкүн. Бирок алардын дагы ошо Алла ырайымына ээ болуп калуу, Алла кечиримине келип, Алланын акыйкат жолун тутунуп калуусуна балким кайсы бирибиздин бир жакшынакай жумшак сөзүбүз, же бир жакшы бир мамилебиз, же ага жылмайып карап койгондугубуз себеп болуп калышы мүмкүн экен да. Мына ошол тегеректе динде дагы кандай бир кеңештер бар, кайсы бир көрсөтмөлөр бар. Адамдын ошондой бир дин жеткирген адамдарда. Айтайлык, дин жеткирүүгө келген учурда ар бирибиз дин жеткиребиз. Бир гана молдокелер жеткирбейт, бир гана дин кызматкерлери жеткирбейт, балким тияктагы бир жөнөкөй карапайым адам өзүнүн дин туткан орду менен же дин тутуу орду менен өзүндөгү өзгөчөлүк аркылуу бизге караганда көбүрөөк таасир берип коюшу мүмкүн да, туурабы? Эми жанагы ажылык сапарга, умра сапарга барганда хадисте айтылгандай лейинул калам, сөздү жумшарткыла, этамут таам, тамак бергиле, афшус салам, саламды жайылткыла дейт. 3 буйрук бар да. Эмне үчүн? Себеби ажылыкта деген миңдеген адамдар келет, ар бир өлкөдөн келет, ар бир аймактан келет. Ал жерде общество да, коомчулук. Ар кандай чөйрөдөгү адамдар. Ошол жерге барганда биздин көтөрүп барчу бир өзүбүзгө бир милдеттенип барчу нерсени пайгамбарыбыз айтып атат, сөздү жумшат дейт. Ар бир адамга сөз жумшак жагат. Ал эми кыйналып калган, суусап калган, ар кандай ооруп калган адамдар бар. Колунан келишинче бирдек тамак
эгер. Андан кийин салам бер, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Мусулмандын баары ассаламу алейкум деп саламдашат. Мына ушунан эле билсек болот, дүйнө жүзүндөгү ким болбосун, кандай адам болбосун, баарына ушул жумшактык жагат да. Анан биз кыргызстандыктар тоодо, зоодо, аттын жалында кылыч көтөргөн курч мүнөздүүбүз да. Баягы жерине жараша биз оройураак жерибиз дагы бар. Жерине жараша жыланы дегендей, биз өзү ошондой жерге барганда биз билинип калабыз, биздин каш кабагыбыз бир аз курчураак, анан сөзүбүз дагы курчураак, биз баягыдай жалжактап ачуубуз дагы тезирээк. Биз окуп жүрүп чет өлкөлөрдө айтат эле да, силер мынча ачуулуусуңар депчи. Жок, мен жакшы элем десең, жок ачуулуу. Сен сүйлөсөң да урушкандай сүйлөйсүң депчи. Ошон үчүн биз эми дин баарыбыздыкы болгондуктан динге келе турган болсок, Алла Таала пайгамбарыбызда силердин эң жакшы үлгүңөр бар дейт, сен өтө бир кулк мүнөздүн эң туу чокусунда жаралдың дейт. Ошондуктан биз динибизге келе турган болсок, баягы сөздү мындай жумшак айта албасак дагы, баягындай туура, даана, так жана сөз манерасын өзгөртүшүбүз керек да. Мисалы үчүн орой айта турган болсок, сенин апаңдын эри келди десең, дүйнөдө бардык адам баягы орой учурайт да, катуу тиет. Атакең келди десең, апакең келди, иничегиң келди деп ошондой бир сөздүн ошол адамга жагымдуу кылып сүйлөсөк, бардык адамга жагат да. Эми баягы бир күйөөсү менен аялы күндө урушат экен да. Урушуп, чыр-чатак болуп, анан күйөөсү бир күн мечитке барып, ошол экөөбүздүн маегибизге окшогон бир теманы угуп, жумшак сүйлөш керек дегенди угуп келиптир. Анан аялы менен дагы урушуп кетиптир да. Урушуп кетип, анан аялы кайнене жөнүндө тема чыгыптыр. Кайненең жаман, сенин энең жаман, менин энем жаман деп, анан баягы аялы ачуусу менен келип айтыптыр. Айтчы, сенин энең менен менин энемдин айырмасы кандай? Не айырма бар ортодо? Десе, анан жанагы эркек мечиттен угуп келген сөзүнө айла таппаптыр. Эми ошону кантип амал кылсам? Ушул жерде кантип суроосуна жооп берип, ушул жерде мен маселени чечип келсем деп ойлонуп, оюна ушул сөз келиптир. Карасаңыз, айтыптыр, менин апам мени дүйнөгө алып келди. Сенин апаң дүйнөнү дүйнөгө алып келди дептир. Мынча айтканда, сен мен дүйнөмсүн да, менин баягы жанымсың дейт го. Жансыз дүйнөдө жашап болбойт го. Ошондой эле сен менин бардык дүйнөмсүн. Ырахатымсың, жакшымсың, гүлүмсүн, айымсың, бардык дүйнөдөгү нерсени чогултуп мага алып келди дептир да. Ошол жерден жанагы аялга таасир этиптир. Анан басаңдап калыптыр да. Анан кийин бул аял дагы бул бир нерсе болду буга, бир жактан бир таалим алып атат. Мен да ошондой болбосом болбойт, анан аялдар таалимине барыптыр жанагы аял. Ал жактан дагы угуп келип, анан дагы уруш болуптур. Анан жанагы эркек чындап эле ачуусу келип, бол, сен бардык жүктөрүңдү ал, өзүңө тиешелүү нерселерди кет үйдөн. Десе, жанагы аял анан кийин чемоданды алып келиптир, чоң чемодан алып келиптир дагы. Түшүңүз дептир күйөөсүнө. Бул үйдө сизден башка эч ким кереги жок мага. Сизди гана алып кетем дептир. Ал дагы баягы уккан амал кылып атат, эми жакшы сөз менен жооп кайтар депчи. Анан жана ачуусу келген күйөөсү дагы баягы күлкүсү келип, кайра эле жакшы болуп кеттир да. Ошон үчүн баягы айтылат го, өзбек тилинде бир макал бар. Эр катынын урушу хөл даканын курушу дейт. Күйөөсү менен аялдын урушуп кетүүсү баягы марли бар го. Ошол суу болуп калса, ошонун кургаганчалыгы эле да. Ошол канча убакытта кургап калса, экөө бир аз таарынышат, кайра табышып алат. Ал эми ушул экөө таарынышканыга ортосуга түшсөңүз да. Мисалы үчүн досуңуз менен аяшыңыз урушуп кетти, ортосуга түштүңүз. Анан досуңузга айта баштадыңыз, сенде деле мондой айыптар бар эмеспи? Достор менен отурганда мондой иштерди кыласың го. Тиги жакшылыгыңда барбы? Деп ага жамандыктарын эскертип салдыңыз. Анан аяшыңызга сен дагы жакшы бол да деп аны урушуп, айыптарын айтып салдыңыз. Четке болгон алар кайра жарашып алды. Түбөлүк ушул эки досуңуз менен аяшыңыз сизди жаман көрөт. Ушунча айыптарын биле турбай бул депчи. Ошон үчүн жубайлардын ортосуна түшүү өтө бир кыйын нерсе. Алардын ортосуна түшүп, экөөнүн тең айыптарын мойнуна коюп салып, кийин анан көргөн жерде элестей берет да. Мен ушундай айыптарым биле турбай бул. Бетим айтып салбадыбы депчи. Ошон үчүн бул жаштардын негизи эле коомчулукта бирөөдү жараштырарда, же бирөөгө бир акыл насаат айтарда, ошого ушундай бир сөздү тандап айтыш керек. Ошол баягы ичинен бир ыраазы болуп, ошо ынанып кеткидей да. Ушундай деп айтат. Алла ыраазы болсун. Чындап келген учурда
бул диндин ичиндеги болгон жеңилдик бул бир гана адамдын өзүнүн Кудай астындагы болгон милдеттерин жөнгө салуу эмес, балким үй бүлөлүк мамиледе дагы анын орду абдан чоң экендиги эмне айкын көрүнүп турат. Субдамла. Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар эми баягы напсинин кулчулугунан, шайтандын кулчулугунда жүрүп, мен эркинмин деп санашат да. Ал эмнеден коркот дегенде, мен дин тутуп баштасам, мага чектөөлөр көбөйөт дагы, мен ошол жерде эркиндигимден айрылам деп коркушат да. Мына ошондуктан биз баягы дин тутуп, дин менен жашаган жаштарыбыз Кудайга каршы көп болсо дагы, арасында диндин өзүн дагы эле бир эскиликтин түшүнүгү катары, дин бул адамга кайсы бир чектөөлөрдү коюп, адамды кайра азаптай турган нерсе катары түшүнүп келишет. Аларда эми түшүнүк эмне калыптанган, алар жөн гана андан мындан ууп калган нерсенин аркасында. Ошондуктан бул динге келүүнүн өзүнүн канчалык жеңил экендиги, же болбосо дин ичинде кандай жеңилдиктерди бизге сунат, ушул тегеректи айтып берсеңиз. Ооба, эми динге келүү деген сөз негизи биз эненин кучагында, энебиздин бешикте эле биз диний чөйрөдө чоңойдук да. Ооба. Диндин кадырын жанагы 30 жыл, 40 жыл мусулман эмес болуп жүрүп, кандайдыр бир мамиледен же бир жакшы мамиледен таасирленип келген адам жакшы билет да. Алар эми изилденет, алар көбүрөөк билгиси келет, алар ошондой бир караңгылыкта, туманда жашап жүрүп, туура жолду, жарыктык, нурду тапкандан кийин ошондой да. Ошон үчүн биз жаштарды айрыкча жоолук маселеси, сүннөт менен жашоо маселеси, тойлордо жанагындай бир ысырап кылба, музыка кылба, жана кылба дегендер кээ бир жаштарга чындап эле мындай чектөө же бир эскичилик же өзүнчө бир аброюна шек келтирген катары кабыл алат да. Негизи мунун артында өзүнүн эле пайда, өзүнүн эле аброю, өзүнүн эле уят ар намысы. Эгерде чындап эле дин менен жашай турган болсок, анда баягындай көчөдөгү көп оорулар жоголот, кырсыктар жоголот, кызгануулар, жанагындай бири-бирин кордоо, алдап кетүү деген нерселер жоголот да. Кредит маселеси жоголот, соттордо адилеттүүлүк болсо, казылар, имамдар жакшы болсо, ушул адамдардын жашоосу ого бетер жеңилдейт да. Валау ахлул кура аману ваттакау. Эгер кайсы бир айылдыктар, аймактыктар иман келтирсе, имандар бекем болсо, Кудайды тааныса, ваттакау жана ошол тыйылган нерселерден тыйылып Кудайдан корксо, ла фатахна алейхим, аларга биз ачып коебуз жер асмандын берекелерин дейт. Жер асмандан береке келгенден кийин негизги жашоо ошол алтын доор болот. Ошондуктан жаштарга динди айтууда, жеткирүүдө бул эскилик эмес. Бул кыяматка чейин канча дагы доор бар, канча өнүгүү бар, канча технология чыгат, ошонун баарын үстүнө үстөмдүк кылган ушу ислам. Себеби азыр биз карап атабыз, техника өнүгүп, мына машинаны ачкычын бурасаңыз, баягы субханаллахи саххарларын окуп атат. Жай намазда турат экенсиз, бул жерден айтып турат экен субхан раббиял азимди, мисалы үчүн да. Куран чыгыптыр, мында ручкасын тегизсең, кайсы аятка тегизсең, ошол аятты окуп, кыргызчасын которуп берет экен. Мына ушул техникалар диндешүүсү мен өз жеке көз карашымда бул дин эмес. Бул негиз мусулман өзү окуш керек ошол Курандычы. Мусулман өзү субханаллахи саххарларын окуш керек да машинага отурганда. Мусулман өзү жана тесип эмес, өзү айтыш керек да субхан раббиял азим дегенде. Мусулмандын оозунан ошол нерсени техникага чыгарып салып атат. Мында сооп жок дегенмекчи. Ошон үчүн бул нерселерди өзү аткарууда, өзү адам аткарууда сооп. Ошондуктан биз мына заман өнүктү, динди дагы ошого шайкеш келтирели дебестен, ошол адеп аклак, кулк мүнөзүбүзгө жараша ичибизден амал кыла беришибиз керек. Адамдарга жанагыны жеңил көрсөтүш керек деп айтмакчы. Адамдарга оор көрсөтүү эмес. Ансызда адамдар азыр жеңилдеген сайын, ошо кнопканы басып коюп эле кирди баарын жууган сайын убакытта береке качты. Илгери аталарыбыз, апаларыбыз бир күндө мынча Куран окуйт экен, тахажжуд окуйт экен, мынча жумуш кылат экен, мынча деп айтабыз. Бирок аларда техника болгон эмес да. Ошонун баарын кылып кол менен, ошол эле учурда жанагыга жетишкен. Дүйнөсүнө да жетишкен, ибадатына да жетишкен.
Биз андай эмеспиз азыр. Азыр биз лифт менен чыгабыз. Бар жок жеңил. Ошко бир жарым саатта жетебиз. Бирок вактыбызда береке жок. Ошон үчүн биз вактыбызда береке болуу үчүн ошо динди мындай сылык, жакшынакай кылып элге жеткиришибиз керек. Алла разы болсун. Юсуп Дамылла, сиз жогору жакта айттыңыз да, диндин өзүнүн жок болбоосунун бирден бир негизи бул адам үчүн жиберилген мыйзам болгондуктан бул адам зарылчылыгы үчүн жашап жүрө берет деп. Бул адам зарылчылыгын өтөй турган болсо, анда ар бир адам биз муктаж экенбиз динге. Муктажга келген учурда бизди коркутуп койгон адамдар бар. Дин татаал, дин оор, динге кирсең сен бардык нерседен кур каласың деп. Бирок чындап келген учурда динден алыс жүргөн адамдар баары бир бул дүйнөдө адам абсолюттук адамга айлана албайт. Ал сөзсүз түрдө биздинки байланат эмеспи? Эгерде ал Куранга байланбаса, Кудайга байланбаса, ал сыртка барып туруп шайтанга, нафсиге байланат. Сөзсүз түрдө. Мына ошондуктан биз айтат элек, диндин ичиндеги болгон жеңилдиктерде бул улуу жараткан өзү уруксат берген жеңилдиктер бар эмеспи? Эгерде сен туруп окуганга күчүң жетпей калса, отуруп оку. Эгерде отуруп окуганга күчүң жетпесе, жатып алып оку. Же болбосо айталык, сен орозо мезгилинде ооруп калсаң, оозуңду ач дегендей. Же дааратка суу алганга сага суук болуп же ооруп калсаң, таямым ал дегендей. Ушул тегеректе дагы кененирээк айтып берсеңиз. Алла Таала ошол адам баласынын жашоосун сапарда болот, ооруп калат, картайып калат, жаш болот. Ошого жараша жеңилдиктерди берген. Сиз айткандай ар бир ибадатта жеңилдик бар. Мисалга ажыга аттансаң, мисалга жолдо согуш болуп атса, акчаң жетпесе, карызың көп болсо барбай эле кой. Сага парз эмес. Бирөөнү ооруну карап отурган болсоң, же бир жерде кароол болсоң, жума намазга барбай эле кой, үйүңдө эле оку. Зекетти берсең, нисапка жеткенден кийин бер. Зекетке жетсең, нисапка жеткенден кийин бер. Кечегинде катуу суук болуп аткан болсо, адам кичине өзү ооруп турган болсо, сасык тумба болсо, жумага барбай эле кой, үйүндө оку, пешин оку дегендей. Сапарга чыксаң, 2 рекет намаз оку. Масыны кийип алып, бир жумага чейин, бир күнгө чейин масык тартып жүрө бер. Деген сыяктуу жеңилдиктерди Алла Таала берген. Ошондо кээ бир адамдар, кээ бир айымдар азыр мисалга маданият кызматкерлери, Дордойдо иштеген ушундай бир мыкты айымдар умрага баргысы келет экен, элди көрүп. Келип жолук салынып каламбы деп ошодон коркот экен да. Эми жолук салынуу бул умрадан дагы өткөн парз да. Бул жолук салынуу парз, умра сүннөт нерсе да. Ошон үчүн биринчи адам ошого даяр болуш керек өзү. Анан ансыз деле Алла Тааланын бизге берген буйруктары, буларды аткаруу менен биз Аллахты ыраазы кылабыз. Өзүбүз үчүн кылабыз да, бирөө үчүн эмес. Ошондуктан адам өзүн өзү даярдаш керек. Анан баягы кирсең баш отуңар менен киргиле дейт го. Ошон үчүн бир нерсе чечим чыгарып анан кийин кириш керек. Анан кийин жанагы мисвакты 5 вакыт кылат, бирок ошол тили менен элдерди гайбат кылат да. Ошон үчүн тилдин тазалыгы көбүрөөк зарыл, тиштин тазалыгынанчы. Ошон үчүн биз гайбатта, бирөөдү ушактаганда, жаман сөз айтууда, мусулман жүрөгүн оорутуп коюп, ошол Кабаны барып талкалагандан чоң күнөө экенин билишибиз керек. Ошон үчүн чоң нерселер турганда майда чүйдө нерсеге этибар берилбейт. Ошол эле учурда эми мен чоңдон айрыла албай жатам, кичинени кылбай эле койбойн деп, аныдан таштап койбош керек. Ошон үчүн бул динде өтө чыйыр жолдору бар. Кантсе дагы Алла Таала кылган амалдарыбызды кабыл кылган болсун. Алла разы болсун, Устаз Юсуп. Дин өзү жалпысын алып келип караганда татаал нерсеби деген суроого кантип жооп берсек болот? Дил татаал эмес. Дил бул 24 саат жашоо. Уктаганда канча өкүм бар. Мисалга мынтип жаат, бисмилла деп жаат, турганда, дааратканага киргенде, сыртка чыкканда, бирөө менен саламдашканда, бул биз 24 саат жашообузду динге айландырып койсок, ошол бизге ибадат болуп эсептелет. Мынеке Ар бир мисалы үчүн азыр сүйлөшүп отурабыз, бул Аллахтын өкүмү менен ушул жерге отуруп калдык. Эми Алла Таала тилибизге эмнени буйруду? Жакшы сөз сүйлө дегенди буйруду. Ошону сүйлөшөлү азыр. Жаман нерсени сүйлөбө деди, сүйлөбөйлүк. Ушул нерсе ар бир өкүмдө. Тамак жегенде ушул өзү ибадат. Ар бир тамак жегенде каралы, тамак адалбы, бисмилла деп отуруп, оң кол менен жеп, акырында шүгүр келтир.
кийим кийгенде кичине узунураак аврат жерди жапкан нерсени кий, салттуу кийимиң шариятка жараштуу болсо ошого кие бер, ачык болбосун, жөргөмүштүн белекелери сүрөтү болбосун, же бир кайсы бир капырлардын ибадат кылганда кие турган кийимге окшобосун. Андан сырткары кийимди кие бер. Эми Юсуп Дамла, ушул жерде бир тактай турган маселе. Сиз айттыңыз, биздин өзүбүздүн кадимки табигый жашообуз бул ибадат кылсак болот дедиңиз. Эгерде исламдын өзүнүн 5 түркүгүн алып көрсөк, 5 түркүнүн ичинде биринчиси шахадат айтуу, экинчиси намаз окуу, үчүнчүсү бир жылда бир келе турган орозо кармоо, төртүнчүсү колуңдан келсе ажылыкка барып келүү, колуңдан келсе деген шарты бар. Бешинчиси эсебиң жетсе зекет бер. Ал деген сөздө биз эң алгачкысы бул эң эле жеңил нерсе да ооз менен айтабыз, шахадат келтиребиз, андан башка бизден нерсе талап кылынбайт. Экинчиси намазды ушундай сактап кое туралык дагы, орозо бир жылда бир келет экен. Ал эми ажылык колуңдан келсе бар деп. Өмүрүңдө бир жолу. Анан зекетти болсо бай болуп калсаң, анын 2,5% бер деп атат. Ошондо исламдын 5 түркүгүнөн бизге бир эле ушул бир алек боло турган ушул эле бир намаз экен да. Ошондо адамдар намаздан коркуп келбей атабы деген дагы эмне? Же болбосо намазды оор көрүп келбей атабы деген дагы эмне? Суроо пайда болбой коет. Койбойт экен. Эми намазды көбүнчө бизден сурап калат да, багымда тиле окуп атам дейт. Окуй бер дейбиз да. Окуй бер ошону. Төртөө каза болуп кала берет. Анан кээ бир адамдар айтат, баягы нафил окуш керекпи же каза окуш керекпи депчи. Эми сенин карыздарың толтура болсо, бияктан сурап атат. 1000 сом карызсың, 1000 сом акчаң бар. Бер деп атат. Эми ошондон жүрсөң биякта садака кылып, бирөөгө берип аткандан көрө ошону карызыңды аткар дегендей, адам баласы баягы каза намаздары бар болсо, 5 вакыт намаз менен кошо казаларын окусун дегендей да. Ошон үчүн бул намаз негизи окуган адамдын жашоосунда береке. Баягы бир адам келип арызданды дейт бирөөгө, ушундай бир үйүмдө бир чыны май, баягы пилик менен күйгүзгөн майчы, бир жумага жетчү эле, азыр эми бир канча күндөн бери 3 күнгө жетип калды. Береке качты деген сөз да. Десе жанагы намаз окугандар үйдө такта. Десе анан үйгө барып караса, бир кызы ошо намазды окуйт экен, бирок кечиктирип окуйт экен да. Пешиндин убактысын асырга жакындатып окуйт экен. Ошон жолук бир намаз окуп туруп, бирок бир аз кечиктирген үчүн береке качып атат деген сөз да. Ошон үчүн бул намазда береке бар. Таңдын атканы, баягы чымчыктар сайрап, бул жактан куулжуп күн чыкканы көрөт бул намаз окуган адам. Күнүгө анан убакытты контроль кылган бул мусулман адамдар болот да. Тынбай саат карайт да. Болбоду дегенде 5 күн, бир күндө 5 жолу саат карайт. Намаз канча болду? Убакыт, мисалы үчүн асыр болду, демек 2 сааттан кийин күн батат. Караңгы күн кирип калат деп контроль кылыш үчүн дагы да бул. Бул эң кызык нерсе, эске салыңыз, Юсуп. Россияга барып калдык жумуштар менен. Россияда жүрүп, анан кыбланы таап алайлык деп аныкташ үчүн кыбланы билбей атабыз. Өткөн адамдар эми кыбла деп сурай албайбыз да алардан. Анан эми силерде каякта, чыгыш каякта, батыш каякта десек, а черт его знает дейт. Ал деген сөз өздөрү жашаган жердеги өзү жашаган жердеги чыгыш менен батышты эмне кылбайт? Көңүл бурбайт да. Ал эми дегенде сиз айтып аткандай, мусулман ким десе бул күндүн кубулушуна, күндүн чыкканына батканына, айдын чыкканына батканына, айдын жаңырганына, айдын толгонуна, теги койчу күндүн кайсы мезгилде мындай чактыш болот. Аны да иши кылса, бизди курчап турган бардык нерсеге маани берип үйрөткөн нерсе динибиз турбайбы? Эми мисалы Юсуп, бир кызыктай нерсе бар. Бул эми дегенде дин өзү жеңил экен. Аны оор көрүштүн кереги жок экен. Ал эгерде оор болбогон болсо, аны адат кылып аткара берген ар бирибизге пайда экен. Алла Таала субхана таала өзү башынан бизге милдет жүктөгөн мезгилде биздин колубуздан келген нерсени жүктөйт турбайбы? Туурабы? Биздин колубуздан келбеген нерсени жүктөбөйт экен. А эгерде биздин колубузга келген нерсени жүктөсө, анда ал нерсени биз адат кылып аткара берсек, ал чындап эле ибадатка жеткире турган нерсе болот го дейм. Ооба, динди биз мындай барктуу кылып алышыбыз керек да. Сахабалар барктуу кылып алганда эң кымбат нерсе дин болуп калган жашоосундачы. Азыр биз барктуу кымбат эмнени кылып алдык? 10 жылдап жаныбызды кыйнап, малыбызды сарптап, анан убактыбызды кетирип, үй салдык мисалы үчүн. Үй салдык, 10 жылда бүттү. Андан кийин ошол үй бизге
ошол кеткен жаныбыздан, убактыбыздан, эмебизден дагы акчабыздан дагы кымбат болуп калды да үй. ооба. Эми ошого бирөө келип акырын таш менен терезесине таш атып көрсүн, же бир дарбазасын келип бир бычак менен мык менен кырып кетсин. Биз камераларды коюп алганбыз, ушундай сактайбыз, кароолчу бар, өзүбүз эле түнү менен зыт ойгонуп турабыз. Жанагыны биз коргоого эми өзүбүздү кароолчу сезип алдык, үйдүчү. Кызганычыбыз Кызганычыбыз ошого деңгээлге жараша. ооба. Бир мисалы үчүн ушунча мээнет кылып, убактысыз жаны малы, убактысыз кетип бир машина алды дейли. Эми ошол машинаны ушул бир чийигине дагы бирөөгө ыра көрбөйбүз да. Аябай сактайбыз. Дал ушундай кайсы бир нерсеге жан мал убакыт сарп кылсак, ошол нерсе бизге кымбат болуп чыга келет. Сахабалар жанын, убактысын, малын ушу динге бердиби? Эми дин аларга эң кымбат нерсе. Аны бирөө ташыргытса, динге каяша айтса, же бирөө аткарбай коюп атса, же дин жаман деп атса, алар чыдай алган эмес да. Ошону эми ошолордун кадыр баркыны билген. Ошон үчүн биз дагы эгер үйүбүздө дин мындай кадырлуу, барктуу болсун, бекем болсун десек, сөзсүз буга убакыт бериш керек. Убакытты баягындай таалим өтүп, же бир мечитке барып, ошондой бир аракет кылып убакыт. Анан мал дүйнөдөн каржылаш керек. Себеби ал жерде китеп алыш керек болот, дагы кандайдыр бир нерселер керек болот. Ошол эле учурда биздин жаныбыз да кыйналыш керек. Эч ким үйүндө отуруп профессор болуп кетпептир. Бир эле жөн эле бир жанагы шайтан арабаны миниш үчүн барып үйрөнүш керек экен бир жерге барып. Жөн эле бир баягы айдоочулук күбөлүгү алуу үчүн 2 ай барып окуп, ошол жерден устаздан үйрөнүш керек экен. Бирок ошол жерде баягы неме деген машинаны айдоо максат эмес да. Ал жерден үйрөнүп келип биякта жашоодо минүү да. Ошондой эле бул медреседе же бир дааватта же бир ушундай бир сабактарда барып отуруу максат эмес. Ошол жерден үйрөнүп келип, эми үйүңдө жаша. Үйүңдө ошонун кадыры баркта. Үйүңдө ошону ишке ашыр деген сөз да. Ошон үчүн биз бул нерсеге кадыр барктуу болуу үчүн ошол нерселерди сарпташыбыз керек. Алла разы болсун. Юсуп Дамулла, сиз пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадисин эске салдыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи жөнүндө айтышат. Эгерде пайгамбарга келип пайгамбардын өзүнө тиешелүү сөз айтса, капарына да алчу эмес дейт да. Өзүнө шек келтирген маселеге капарына да алчу эмес дейт. Чынын койгондо себеби дегенде билебиз да пайгамбарыбыз сыйкырчы дешкен, жалганчы дешкен, кандай гана сөздөрдү айтышпады. Аны бакшы дешти, аны көз ачык дешти, аны иши кылса бардык нерсеге доомат кылышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи бирөөсүнө да ачуусу келген жок дейт да. Качан адамдар келип туруп Алланын динине шек келтирип, Алланын динине бир сөз тийгизген мезгилде пайгамбардын ачуусу келип, күрөө тамыры шишип, маңдайы кызарып чыкчу эле дейт да. Ушундан билсек болот, пайгамбар саллаллаху алейхи чындап эле диндин кадырын билип алып келген да. Диндин кадырын билип жеткирген да. Мына ошондуктан ар бир мусулман динге келген мезгилде бул дин мен үчүн жеңил деп келиш керек дагы. Ошол жеңилдин камын көрүш керек экен да. Себеби дегенде биз чындап эле бүгүн баягы мен бир адамды көрдүм. Машина базардап элек, жөн базардап элек эсимде жок. Бирок бир адам менен сүйлөшүп туруп, анан кийин узагыраак сүйлөшүп калдык. Жаныбызда турган машинеге анан билесиз го, баягы күн ысык болчу. Анан кичине сөйнүп туракчы деп эмне кылдык? Колубузду коюп, сөйнүп турсак, бир мезгилде машина нээси келип калды. Машина нээси келип, кечирип коесуздар, мен машинем менен жылып кетсем дедим эле дегендин ордуна, сен эмне кылып атасың? Эмне турбул жасап атканың? Деп кайсы бир акарат сөздөр менен келип тийген эсимде да. Аны мен таң калдым, мен бирдемке кылып койду го окшойбуз деп ойлоптун. Анан карасам, колуңду тартпайсыңбы деп анан мага эмне кылды? Түшүндүрдү. Мен таң калдым, мынчалык бул машина кымбат экен. Менин корпусум темирден жасалган эмес эле. Менин колум, тырмактарым жезден эмес эле. Мен кармасам жумшак кол менен кармадым. Аны таянып турдум, кайра кеттим ал темир машинеге. Бирок сиз айткандай, адамдын махабаты, ашыктыгы, эси дарды материалга ашып кеткенден кийин ага болгон кызганыч дагы ошого жараша эмне болот экен? Ашып түшөт экен да. Ошондуктан айтсаңыз, биз адамдардын жогору жакта айтып өттүк. Кээ бир адамдар динге келген мезгилде ошол биз айтып аткан жалгыз аны илештирген, алек кылган намаздагы ушул намазды оор көрүшөт. Айталык, ал киши багымдатты окуп баштады. Бул намазды багымдатты окугандыгын өзү жетиштүү болуп турабы азырынча? Же аны
бешинде окугандан кийин анда окуба деп айтабызбы? Жок, эми шартына жараша деп баягы жоктон көрө жогору деп турабыз. Чын-чынында ага 5 убакыт намаз парыз да. Ошон үчүн баягы намаз инна салата танха анил фахшай вал мункар, албетте намаз уяттуу жаман ыплас нерселерден, жумуштардан, иштерден тыят дейт го. Тыят, танха, тыят. Демек ошол багымдаты деле аны бир күн ошол пешинде жалкоолонуудан, пешин убактысында алек болуудан тыят дагы пешин окутат да. Себеби бул таң аттыбы, эми күндүн чыгышын күтсөң күтпөсөң ал күн чыгып келет деген сөз да. Ал эми багымдат окуй баштадыбы, эми кааласаң каалабасаң 5 убакка жыгылат. Ошондой ниет кылабыз. Албетте эми бул деген сөзүбүз багымдат эле окуп койсо окутулат деген сөз эмес. Албетте ниетибиз ошондой да. Анан жанагы айткан сиздин сөзүңүзгө эми адамдар азыр эмне үчүн урушканда негизи эле адам катуу сүйлөшөт. Кыйкырат. Болбосо жанында отурган адам ушундай катуу кыйкырат, анын үнүн 100 метр адам да угат да. Андан да алыс угушу мүмкүн. Эмне үчүн десе, жүрөктөр урушканда алыстап кетет экен да. Жакын отурат, бирок жүрөк алыстап кетет. Эми ошол алыстагы адамдын жеткириш үчүн катуу кыйкырыш керек болот экен. Канчалык катуу уруш башталдык, ошончолук катуу кыйкырат да. Ошон үчүн качан жүрөк жакын болсочу, жакын болсо, анда алыста турганда мен ишара менен сүйлөшүп кеткен. Көз кысуу менен, же болбосо мындай койсо шыбырлап койсо да угат. Койсо түшүнөт экен. Баягы жубайлар же балаңа акын шыбырлап коесуң, шыбырлар шу акырын сүйлөшүү, мындай жеңил сүйлөшүү, мисалы үчүн 90-дагы кемпир отурган болсо, ага барып акырын сүйлөйсүз да. Кандай сапа депчи? Кандай сапа дейсиз да. Себеби ал жүрөгү жумшак, сиздин жүрөгүңүз да жумшартып атат. Ошон үчүн бул сөздүн өктөм чыгуусу бул демек жүрөктүн алыстоосунун белгиси экен да. Намазда түз тургула дейт, сапта. Канчалык түз турсаң жүрөктөр түздүлөт дейт. Намазда жакын тургула дейт. Канчалык жакын болсоң ошончо жакшы. Ал эми мечитте өктөм сүйлөгөн, дүйнөнүн сөзүн сүйлөгөн билесизби канчалык чоң күнөө да. Баягы. Ошон үчүн мечитте туруп, жакын сапта туруп алып, катуу сүйлөгөндүк бул адамдардын жүрөгүнүн алыс экенин белгиси. Адамдын жүрөгүнүн алыс болуусу Кудайга жакпаган нерсе. Алла Таала баягы бириккиле Аллахтын динин жана сүннөтүн азуу тишиңер менен кармагыла дейт го. Вала тафарраку, чачырабагыла. Чачыроо деген сөз бир үйдө отуруп деле жүрөктөр алыс болсо ошо чачыроо деп билем да мен. Алла разы болсун, Юсуп Дамулла. Динди жеңил кылып жеткирүү, динди татаал эмес, ар кимдин колунан келе турган жагымдуу нерсе катары көрсөтүү ар бирибиздин колунан келе турган иш экен да. Ар бирибиздин колубуздан келе турган иш экен. Анын үчүн биз жалпы мусулмандар динди чагылдырууга келген учурда коомдогу ордубузда, айталык, базарда жүрөбүз, коомдук транспортто жүрөбүз, айталык, той топурга барып калабыз, эл жиналган жерде болуп калабыз. Ошол жерде бизде эмне кылыш керек экенбиз? Анда биз көңүл бура турган нерсе, мен дин туткан киши катары өзүмдү кандай алып жүрсөм, адамдар ошол менин мусулман катары артымдан ээрчи турган кылып алып жүрүүбү зарыл экен да анда. Ооба. Сахабалар динди жеткирген дейбиз, Бирок алар келип бизге окшоп 2 саат 3 саат баян кылып элди чогултуп, жок. Алар айтышат эле: "Я Йоханнас, куну мислана." Силер мени алып келдиңер, кимсиңер десе, бизге окшош болгула дейт эле. Бири-бириге кылган мамилеси, түнкү ибадаттары, соода сатыгы, жолдо жүрүм туруму, чынчылдыгы, какырынбай, жакшы адептүүлүгү адамдар көрбөй, булар сонун адамдар турбайбы? Ушундай болсо булар турбайбы? Деп жанагы өзүнүн баягында караңгылыгынан тажаган адамдар ошолорго окшоп жашай баштаган да. Караңыз. Дагы бир нерсе, динде аялдардын салымы көп. Эркектерге караганда дин жайылтууда. Динди жеткирүүдө. Ошондой эле аялдардын ниети, пейили жумшак да, Алла Таала жумшак кылып жараткан го. Эгер ошол аялдардын жумшак мүнөзүнү эгер дин жеткирүүгө биз колдоно тура алмасок, биз эркектер кылган мээнеттен 3 эсе ылдам жетет да, жете турган жергечи. Караңыз. Нух алейхиссалам пайгамбарчылык доорунун өзү эле 950 жыл болду. Пайгамбар болгонго чейин канча жашады? Инни дa'awtu qawmi laylan wa nahara, күнү түнү дават кылдым дейт.
Анан алар колуну кулагына салып алды дейт. Анан көзүнү жумуп алды дейт. Нух алейхиссалам ошондо мындай укпай калса ишара менен дават кыла баштаган экен. Алла таала бер депчи. Көздөрүн жумуп, могу кийимдерин үстүнө жабып алды дейт. Ошентип 950 жылда 80 тегерегинде адам мусулман болду. Эмне себеп ошончо жыл мээнет кыл 83 адам мусулман болду? Себеби аялы мусулман эмес эле. Аялы каршы эле бунун кылган жумушуна. Аялы баласын азгырып, топон баласы келсе тоого чыгып кетебиз деп, ар жакта эле да. Оппозиция эле аялы. А бул пайгамбар эми онун кемчилиги эмес. Алла таала тагырдан ошондой жазды. Ошондой аялсыз, аялдын колдоосуз дават кылган адам ошончо мээнет кылды, азыраак адам мусулман болду. Ал ошончолук натыйжасыз болуп калат. Натыйжасыз болуп калды. Лут алейхиссалам да мисалы ошондой. Анын аялы дагы наркы эмеге кошулуп кеткен. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям болсо биринчи күндөн Hazreti Хадиша энебиз мусулман болду. Кийин Hazreti Айша энебиз жаш илимдүү билимдүү болуп элге динди жеткирүүдө пайгамбарыбызга бекем туруп берди. 23 жыл эле пайгамбарчылык кылды. Кыяматка чейин адамзатына дин тарады. Канча миң мусулман болду. Мындан ары дагы ошол эмгек кете берет. Эми караңыз, Дамлам, ушул жерге келген учурда ошол чоң потенциалы бар аялдарга келген учурда кээ бирде мындай бир ыңгайсыз сөздөрдү угуп калам да. Алар эмне дешет? Ушу менин күйөөм динге киргенден кийин кайра корсураак болуп калды деп. Ошон үчүн бул дин ичиндеги болгон орунду маселени орунду колдонууда эркектерге дагы көбүрөөк үй бүлөлүк маселелерин оңдоп кетүүдө дагы көбүрөөк бир кайрылуу жасаш керек окшойбуз да. Эркектердин жазбасы мындай кызыгуусу баян укканда, даватка чыкканда, мечитке барганда күчөйт чындап эле. Анан барып эле баягы кыйрат салам деп үйдө мисалга телевизорду алып салыш мүмкүн, аялдын бирдекелерин сатып ийет, туфлиси мисалга бир сүрөттө турса бул жерге периште келбейт деп баарын отко салып ийген окуялар болгон. Ошентип бүгүндөн баштап сенин досторуң, падышкаларың, эжелериң, сиңдилериң эч ким келбесин мага махрамдар деп ошондой бир эмелер бар. Бирок муну менен ал адам сынат. Себеби ал тууганчылыкты үзүп атат, аялы менен болгон мурдатан келе жаткан жакшы жаман мамилени үзүп атат. Ошон үчүн бул адам кандай кылыш керек эмес болчу. Себеби бул жазба көтөрүлүп эле барып мен штангист болом деп 100 килограмм көтөрүп бели сынып калган адам сыяктуу да. Жок, аз-аздан аял кишинин негизи эркектерден айырмасы көп сүйлөйт чындап элечи. Биз экөөбүз бир нерсени сүйлөсөк, болду, мындай. Болуптур, макул, саат мынчада деп эле кетебиз да. Алар бул жерде 15 мүнөт сүйлөшүп, анан сыртка чыгып суукта дагы 15 мүнөт сүйлөшүп коет экен дагы. Анан үйгө жеткиче телефондо сүйлөшүп, анан жетип алдың деп буну чалат экен подружкасына. Ал дагы үйгө барып дагы 2 саат сүйлөшүп коет экен да. Сүйлөшүү көп экен. Анан аялдар сүйлөшкөндө дагы икир-чикирине чейин, майда чүйдөсүнө чейин. Мен жана подружкам менен бараттым эле, кайсы подружкаң десе, тиги десе, тигинин күйөөсүбү, алар жакында эле үй албады беле? Дубайга барып келген ошолорбу деп сөз коюп кете берет экен да. Ошон үчүн эгер аялдар ошол мүнөзүнө дин жеткирүүгө жумшай турган болсо, тезирээк жетет экен жана айтмакчы. Диндин да икир-чикирине чейин. Икир-чикирине чейин калтырбайт экен аларчы. Икир-чикирине чейин калтырбайт экен. Ошон үчүн аялдарды динге келүүсү келсе, анда биз утабыз. Мындайча айтканда, эки куштун эки канатындай да. Бул эркек, бул аял. Куштун эки канаты болсо учат го. Эркек миң өзү таква болсун, миң барып аялыны жокшу жолго салам десин, бирок хидаят Аллах таала берет. Ошон үчүн аялды дагы ошол асбаптарын, себептерин кылып талимге, эмеге жумшаш керек. Эки жактан түшүнүк болсо, анан булар майреке өткөрөрдө, тойлордо, бир нерсе сатып алаарда динге шайкеш пикир менен экөө туура кылат да. Бирөө эле диндар болсо, бирөө динден алыс болсо, жарандай чырчатак боло берет баары бирчи. Аял диндар болуп кетип, эркек болбосо анда да кыйын да. Экөөнү бирдей алып кетиш керек. Эркек дагы өзүнчө бир баягы Олия келип мактанатымыш аялыначы. Мен бардыгын кыйратам, мен сен аял айтыптыр, сенин мындай даражага жетишиңде, мындай Олия болуп кетишиңде менде салым бар. Жок дейт экен. Сен ким элең, сен үйдө отурасың да. Деп анан бир күн бар баягы Олия тахажжуд намаз кылып калыптыр. Экинчи күнү багымдатка уктап калыптыр. Үчүнчү күнү дагы пешинге кечигип барыптыр мечитке. Эмне болуп кетти десе, аялы жанагы бисмилла деп бышырып аткан тамагын бисмилласыз бышырыптыр. Кирини субханалла дебестен жууптур.
Анан кесепет күйөөсүнүн амалына тие баштаптыр да. Ошол үчүн аялдардын дагы үйдө кылган амалы таасир этип турат. Алла разы болсун. Урматтуу Юсуп Дамыла, бул жерде дин ичиндеги болгон маселени жеңилдетүүгө келген учурда динди өтө эле катаал кыла берүү бул жөн гана диндик ибадаттык иштерге тоскоолдук эмес, балким үй бүлө ичиндеги үй бүлө мүчөлөрүнүн мамилесине дагы доо кетире турган иш болуп калат экен да. Ооба. Ошондуктан биз динди жеңилдетүү деген учурда биз түшүнбөшүбүз керек экен анда. Сен бир күндө 5 убакыт намаз болсо, бир убакыт окуп койсоң жетет. Жок, андай эмес. Дин, койгон баардык милдеттер өз ордунда турат. Болгону ошол нерсени колдонууга келген учурда, ошол нерсени жашоого киргизүүгө келген учурда болгон катаалдыкты эмне кылышыбыз керек биз? Калтырышыбыз керек. Ооба. Эми жеңилдет десе, могу арам нерсени адал дегенде эмес. Жолбосо пешин 4 рекет болсо сен 2 рекет окуй бер деп жеңилдетүү эмес. Цифраларды же Алла Таала буйруган нерселерди жеңилдетүү эмес. Чакырууда, мүнөздө баягы өзүнүн бир тактикасы болот да. Ошол жерде орой эмес. Жеңил жол менен чакыр, баягы адам кантип келип калганын билбесин. Баягы аля басиратин деп келет Куранда. Аду илаллах аля басиратин. Көрөгөчтүк менен, данышмандык менен, аңдуу менен, байкаштыруу менен. Ана ва ман аттабани. Аля басиратин дегенин тафсиринде келет, ошол көрөгөчтүк менен. Өтө бир кылдаттык менен. Жанагы адам тажап калбасын, качып калбасын, сени көргөндө эле ошондой бир жаналгыш келаткандай сезилип калбасын. Сизди көргөндө сиз менен бир аз сүйлөшүп, жер жаза турган деңгээлде өзүңүздү көргөзүңүз. Ушул жерге келген учурда бир нерсени дагы эстеттиңиз Дамыла. Кээ бир адамдар бар да, аны дагы келет деп адамдардан бирөө безилип калышат да. Көрсө ал неге келет десем айтат, уну кеткеле ушул айта берет дейт да. Көрсө адамдарга дагы так эле жана сиз мисал келтиргендей дин маселесин айткандан келген учурда дагы, динди сунуштоодо дагы куду сиз келтирген мисалдагыдай болуш керек экен да. Адамдардын жашоосунда дүнүйө бар, жашоо бар, тууганчылык бар, карым катнаш бар. Ошол мезгилге келген учурда камырын көбүрөөк, тузун азыраак кылышыбыз керек экен да. Камырын көбүрөөк. Биринчи келгенче сура, иштериң кандай? Кандай сууда жүрүп атабы, жүрбөй атабы? Россияга жакшы барып келдиңби? Кудай таалам ушу тапканыңа барака берсин. Ооба, бул баягы гаш деп коебуз да, кыдыруу да. Ошол жерде айтылган адептердин бири да. Мисалга дейт, бул жерге барасаң, бир адам ошол трактордун астында кара болуп, май болуп жатып алган, жана чукулап атат, кыйналып атат. Анан ага барып алып коюшуңду, турмештикечүнү десең, ага чындап эле жакпайт. Ал өзүнүн иши менен алек. Ал эл күтүп атат, ал сезон өтүп атат, аны оңдош керекчи. Анын жолу андай эмес. Анан өтүп баратып, кандай байка, жакшысызбы? деп өтүп 3 күн салам айт. Анан 4-күнчү күнү, бул тракторуңуз 80, канча аттык күчү бар деп кой. Ошону сөз баягыны тил табышты үйрөт. Булар канча жылы чыккан. Ушу союздук өз негизи жакшы азыр кытайскага караганда деп жанагыны сени көргөндө, менин тракторумду мактаганы келатат деп. Менин темамдагы киши экен деп десин. Мисалга мен жакын өткөндө бир квартирага көчтүм. Анан этажда да. Кошуна бабушка. Эми баягы мусулмандарды жаман көрөбү же давачыларды тыкылдата берип тачап калганбы? Ушундай наразы болду да, мен ошол жака көчүп келгенимчи. Анан не кылышымды билбейм, кошуна менен жакшы болуш керек. Анан бир күн көчөдөн келе алсам, күчүк жетелеп жүрүптүр да. Анан мен бунун тилин таптым дедим. Какая парада дедим. Бул эркек бургачыбы, канча жылдан бери кармайсың? Сладкая деп эркелетип койсом, баягы мени жакшы көрүп калса болот. Алла. Анан көчөдөн келатканда эле Юсуф деп алыстан тааныйт да. Орус кемпир. Эми ошентип баягы менен сүйлөшүп, жакшы сүйлөшүп барып акыры ошону деле Кудайга чакырса болот да. Мындайча айтканда анын ошо менен сүйлөшүүнүн жолун табыш керек да адам мененчи. Эң туура айтасыз. Мына ушул дин жеткирүүдөгү, динди жумшак жеткирүүдөгү, динди жеңилдеткиле деген сөз ушул жерде. Ушул жерде жашырылган. Себеби дегенде бул баягы мамилелик жагы. Ал эми ибадаттык жагына келген учурда кайсы бир киши айталык динде кайсы бир каташылыкка барып койду, күнөөкөрчүлүккө барып койду. Аны сен көрүп калдың же угуп калдың. Бул адамдарга дагы адамдар кээ бирде, ушундай учурларда дагы адамдар кээ бирде мындай бир кескин, анан катаал мамиле жасап койгондорун көрүп келебиз да.
Hasan el Basri'den bir okuyası esimde. Hasan Basri köçödө baratsa 7-8 kişi birige alıp biröөнү кепиштери менен, галоштор менен чаап атыптыр. Эмне болду буга? Бул мындай күнөө иш, арак ичип алыптыр. Десе Hasan Basri ошондо айткан экен, силер туура эмес кылдыңар мынаны. Эмне бул байкуш биринчиден адашып арак ичип алса, анан ошо кошуна дагы эмне башына чабасыңарбы? Силер чаба турган нерсе арак. Силер ошол соолуктуруп эсине келген мезгилде арактын жаман экенин айткыла. Бул киши жаман эмес, эгерде жаман ишин таштаса, силер эмне бир тууганыңар деп насаатын берген. Ушул жакка келген учурда сиздин оюңуз? Мусулманчылыкта баягы күмөн кылбайт дейт биринчиденчи. Бир адам мейл ал факт күнөө кылып атат, ошондой болсо күмөн кылба. Бирөө менен баратса ал аял экенди, карындаш экенди, бир нерсе ичип аткан болсо ал Pepsi-Cola de, adal nerse içip atat de, gümöndü tazalaş gerek. Gümöndü oңдо. Gümöndü oңdо birinciden. Bayağı Peygamberimiz dağın bir yolu Ayşe'nin öz menen Şam aralar bir jaka barasa, bir top kişiler turuptur da. Aram barıp atayın tayындап ketken deydi da, "Mo men Ayşe ayalım Abu Bakır'ın uyuna baratabız" depçi. Bela jama gümöndü kalbasın depçi. Ошол сыяктуу биринчиден гүмөндү оңдош керек. Мусулман киши эми барыбызда кемчиликтүүбүз. Кемчиликти издесең ата-энеңден табасың, устазыңдан табасың. Ар бирөөбүз кемчиликтүү кой аксагы менен жүз дегендей. Экинчиден бирөөнүн айыбын жашырсаң, Алла Таала сенин айыбыңды жашырат деген бар. Ошон үчүн бирөөнүн айыбын көргөн жерден көрүп калсаң дагы жашыр. Көрүп калсаң дагы могу нажас нерсени көрсөң, үстүнө бир күрөк топурак салсаң көмүлүп кетти да, жок болуп кетти. Эгер аны чукуй турган болсоң, үстүңдү бар жок нажас кылат, жыты чачырайт, бар жок нажас бар. Ошон үчүн жамандык, айып эми өзүңдүн ордуна ошонорду коюп көр. Тияктан бирөө көрүп калды. Каалайсың да ошол адам унчукпай коюшун да. Ошондой эле ал адам деле каалайт сен унчукпай коюшуңду, айтпай коюшуңду. Ошон үчүн күнөөнү, кемчиликти жашырсаң, ачпаган жакшы. Мына күнөөсүн ачпай койгон менен эле чечтүү болобу же ага колунан келсе насаат кылган болобу? Эми ал насаат кылууда колуң менен тый, тилиң менен тый, жүрөгүң менен жаман көр. Эгер жүрөгүң дагы жаман көрбөгөдөй деңгээлде болсо, анда иман жок. Себеби имандын эң аз деңгээли жүрөк менен жаман көрүү. Жүрөк менен жаман көргөн адамда дагы заррачалык иман бар экен. Эгер көнүмүш адат болуп өтүп кете турган болсо, анда анын чериги болуп каласың. Анан эгерде казы буйрган болсо, базарда ушундай адамдар акча урдап атыптыр, же тараздар урдап атыптыр, билгендер бизге кабарлап койсун десе, казы өкүм элди ислах кылыш үчүн, элди тууралык үчүн. Андай учурда сиз көрүп калдыңыз, бирөө урдап атат, бирөө тараздан алдап атат. Барып казыга, сотко барып, ушундай деп айтып койсоңуз, бул ислах үчүн, баягы оңдоо үчүн. Ошол адам жазаланып ушундай кылбай калса, элдин баары кылбай кала, сизге сооп болот дегендей. Ошон үчүн күнөөнү жашыруу, же бир аны кайтаруу, анан бирөөгө айтууда дагы ошондой бир мамлекеттик же бир казы айткан болсо, дайындаган киши болсо, ана ошондой. Болбосо мусулмандын аброю өтө бийик да. Шариаттын тегерегиндеги болгон өкүмдөрдө, шариаттык өкүмдөрдүн тегерегинде кээ бир адамдарда мындай туура эмес көз караш бар да. Кандай дейсизби? Эгерде кайсы бир адам туура эмес кылган болсо, адамдар эле өздөрү чогулап алып эле анан жазасын берип, өздөрү каалагандай кылып, самасут кылып салат деген түшүнүк бар да. Шариатта чындап эле ошондойбу? Жок, самасутка эме сахабалар дагы шайланган, мындай аттанган. Бир киши келди мечитке. Анан бир бурчта туруп эле зара кыла баштады. Анан сахабалар кынынын жарымга чейин чыгарып дейт, кылычынчы башын алып салабыз. Мечит болсо, Кудайдын үйү болсо, бул келип кыланы карап, бул жерде мечитти булгап атат. Пайгамбарыбыз койгула деди. Бүткөндөн кийин анан ага не кылды, түшүндүрүп койду. Бул жер таза, пак болуш керек, нажас болбош керек. Макул деп анан баягы адам оңолуп калды да. Ошон үчүн бул адамдар шарияттан сырткары же бир башчы, амирдин, бир казынын өкүмүсүз самасут кылган болбойт. Шарият уруксат бербейт. Мисалга баягы урдап алды, акчаны. Анан аны столбага байлап коюшуптур өзгөндө бир жерде. Ошол туура эмес нерсе. Ал адамдын абийири. Ал адамды эгер соттосо, ал ууру болгон учурда деле ал адамдык, анын абийири, намысы, анын адамдык укугу сакталыш керек шарият боюнча. Өтө туура айттыңыз, Юсуп. Себеби дегенде, мына ушул шарият жөнүндө маалыматы жок адамдар динди татаал көргөндөрдүн дагы бир кесепети ушул жерде да. Дин эмне десе, бул караңгылык дейт. Эмнеси менен караңгылык десе, мына кара
адамдар кайсы бир киши туура иш кылган болсо өздөрү билип эле бул жерде эч кандай мыйзам жок деп. А бирок шарияттык өзүнүн мыйзамдык чегинде эч ким казысыз өкүм чыгарганга укугу жок да. Ал жерде дагы казынын өкүм чыгарганда деле эми чыныгы шарият менен өкүм чыкса да, баягы күбөлөр бар го. Күбөлөрдү дагы өтө кылдат текшерет. Ооба. Эгерде ушундай китепте жазылат, бир адам көгөчкөнү учуруп, ошо асманды карап кечке эле көгөчкөндүн ышкыбызы болсо, ошо адам күбөлүп кетпейт дейт. Себеби ал адам дейт, капилетте дейт. Ал дайыма асманда жүрөт. Дайыма асманды карап ойнойт. Бияқта намаз болуп атабы, башка болуп атабы, адамдар күнөө сооп кылып атабы. Мана бул адам укугуна болгон этияттуулуктун бир көрүнүшү. Ооба. Шариятта эгер чындап кире турган болсок, эки этаж үйдө жашайсыз, астында сиз, үстүндө башка кошунаңыз да, этажда жашайсыз го. Ушул дубалга бир мык кагарда дейт, үстүңкүдөн уруксат алыш керек болот дейт. Чыныгы шариятта. Себеби бул дубалыңыз тигин үйүнү көтөрүп турат. Анын фундаменти дейт да. Анеке. Мына шарияттын укугу. Ошон үчүн биз чындап эгер исламды карай турган болсок, сиздин укугуңуз толук корголгон, урматтуу мусулман деп айтабыз да. Менин да укугум корголгон. Эч ким наразы болбойт бул жерде. Туура айтасыз. Алла разы болсун. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, бизге берилген убакыт аягына чыгып атат. Андыктан бүгүнкү берүүбүз аркылуу сиздерге түшүнүктүү болуш керек. Дин бул, шарият бул адамдарга татаалдыкты сунбаган, адамдарга тескерисинче жеңил жана ыңгайлуу жашоо өткөрүп, жеңил жана ыңгайлуу Алла Таалага ибадат кылуунун эркин жолу. Ошондуктан жогору жактагы бир канча айтылган мисалдардын негизинде барлыгы түшүнүктүү болду. Андыктан Устаз Юсуп, мен сизге ыраазычылык билдирүү менен акыркы элге айтып калсам деген сөзүңүз болсо сизге калтырайын. Урматтуу элим баарыбыз Алла Тааланын мээриминде тынччылыкта, аманчылыкта бололу, токчулук, молчулук болсун. Дин жеткирүүдө бекем кадамдарыңыздар бекем болсун. Алла Таала ниеттериңиздерге жеткирсин. Ассаламу алейкум. Анда эмесе урматтуу биздин мекендештер, сиздер менен кийинки берүүгө чейин саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.